Панфилов району Панфилов айылы Казыбек Тилебалиев атындагы жатак мектеби. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Дүйнөлүк адабият менен маданияттын көч башында турган Шекспир сыяктуу классиктер 1616 жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Ошондуктан бул күндүн символикалык мааниси бар болгондуктан ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында аталган күндү атайын белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан. Турмуш сырын үйрөткөн, көркөм чечен сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлдү, табиятты бийлеткен, эл достугун сактаган, эрк таалайды мактаган, согуш өртүн өчүрүп, бейкуттукту жактаган. Китеп деген бир укмуш, камтыйт аалам сырларын, талбай окуп түшүнүп, акылдуу бол бил баарын. Окугула китепти, окугула жадабай, жакшысынан пайдасынан, чогулткула назданбай. Акыл калчап түшүнүп, маанисин биле окугун, түшүнбөсөк жазганды, не кереги окуунун. Акылы китеп деп турган, адамды тең туш кылгыла, жалкоом кармайт окубайм дегендерден качкыла. Жакшы китеп жан досту, камдагыла кыздар-ай, өткүчө өмүр аягы, курбуң болот ал дагы. Китепти сүй баркынды, китептин көп акылы ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Бегени киргизген, негезин киргизген, ак буттун үстүндө айга жарык жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Талайдын жолун көрсөтүп, чакырып турат келгиндер, арамдыкты тазалап, жакшылыкка эришти. Китепсиз билим болбос, китепсиз акыл болбос, китеп бул адаштырбаш кеңешти акыл жолдош. Ошондуктан баркын бир кирдетпегин бир четин сыя тогуп булгабай, жакшы сактай китепти. Бүгүн силерге мен Шамалдан белек деген жумук китеп окуп беремин. Караңгы түн, көрткөр, чарт-чурт, күн күркүрөп, чагылган жарыктап, каттуу шамал башталды. Дуулдаган каттуу шамал бактардын бутактарын сиңдирип, жерде жаткан бутактарды асманга көтөрдү. Тарс-турс, карс-курс, коркоң кайуу көйнектин үйүнө кире качты. Мен коркуп жатам, деди ал. Коркпо, бир аздан кийин шамалдан ким коркуптур? Кандай шамал болуптур? Каттуу шамал болуптур, Анан аюу кимдин үйүнө качып кириптир? Көйнектин, көйнек аюуну эмне деп соратыптыр? Коркпо, аюу шамал басылат дептир,